Саламатсыздарбы, күндүн жыйынтыктоочу жаңылыктары менен мен Гүлбахар Ахмедова таныштырам, алгач кыскача таанышыңыздар. Алтын кордун наркы 14 миллиардка көбөйдү. Жалал-Абадда алтын казган компания мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген. Тайбокс боюнча кыргызстандык балбандар 14 медаль тагынды. Ошол жана башка маалыматтар алдыда кененирээк. Бүгүн 25 ноябрда Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда биринчи элдик курултай өтүп жатат. Ага Кыргызстан боюнча 1072 делегат катышууда. Маалыматтарга караганда Баткен облусунан 71, Жалал-Абадтан 147, Нарындан 128, Оштон 179, Таластан 76, Чүйдөн 218, Ысык Көлдөн 127, Бишкектен 60, Оштон 30 делегат катышып жатат. Мындан тышкары 26 эмгек мигранты, 10 адам диний конфессиялардын өкүлдөрү. Анын 150дөйү аялдар, 924 эркектер. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын алтын корунун наркы октябрь айында 14 миллиард 219,9 миллион сомго көбөйдү. Мекеменин сайтында көрсөтүлгөн маалыматка ылайык, октябрдын башында алтын запасынын наркы 43 миллиард 482,2 миллион сомду түзгөн. Ноябрь айынын башында бул көрсөткүч 57 миллиард 702,1 миллион сомго жетти. Өткөн жылдын май айында Улуттук банктын алтын запасынын басы рекорддук көрсөткүчкө чыгып 99 миллиард сомдон ашкан. Ал эми сентябрь айында кайра 29 миллиард сомго азайып кеткен. Жакында эле Улуттук банк 2021 жылдын башында дээрлик 20 тоннадан ашык алтын саткандыгы маалымдалган. Жогорку кеңеш 2021 жылга республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө министрлер кабинетинин отчетун колдоду. Ошондой эле төмөнкү мыйзам долбоорлорун кабыл алды. Өлкөнүн 2022 жылга республикалык бюджети жана 2023-2024 жылдарга бюджеттин болжолуу жөнүндө мыйзам. 2023 жылдын бюджети жана 2024-2025 жылдарга пландаштыруу мезгили жөнүндө парламенттин 24 ноябрдагы жыйынында Акылбек Жапаров баштаган министрлер кабинетинин жалпы курамы катышты. Талкуунун жыйынтыгында отчет канааттандырарлык деп табылып, ал эми мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Үстүбүздөгү жылдын 10 айында жол тармагына 17 миллиард сом багытталды. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, жол тармагында тиешелүү материалдарды сатып алуу, жолдорду оңдоо, тейлөө жана башка иштерге 18,5 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнөт. 2021 жылга салыштырмалуу капиталдык салымдар 2 эсеге өстү. 2021 жылы жол тармагына 2,1 миллиард сом өлчөмүндө капиталдык салымдар багытталган. Ал эми 10 айда жол тармагындагы капиталдык салымдар 4,5 миллиард сомду түзүп, бул өткөн жылга салыштырганда 2,4% өстү. Мамлекеттик инвестициялар боюнча 9,5 миллиард сом каржыланды. Ошентип жалпысынан жол тармагына 17 миллиард сом багытталган. АКШдан келген гуманитардык жардам Баткендин тургундарына берилет. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Америка Кошмо Штаты Баткенде жапа чеккен жарандарга колдоо максатында күнүмдүк жашоого керектүү буюмдарды берет. Мындай жардам эки өлкөнүн ортосундагы эки тараптуу кызматташтыктын аркасында берилет. 23 ноябрда АКШнын коргоо министрлигинин гуманитардык жүк ташуучу рейсин координациялоонун жыйынтыгында ага керебеттер, матрастар, шейшептер жана кышкы кийимдер кирди. Баткен облусундагы чек-арадагы коогалаңдан жабыркаган кыргызстандыктарга жакынкы күндөрү жардам иретинде бөлүштүрүлөт.
Бүгүн 25-ноябрда саат 13:00-дөн 17:00 чейин абитуриенттерди жалпы республикалык тестирлөөгө кышкы кабыл алуу үчүн кошумча каттоо жүргүзүлүүдө. Билим берүү жана илим министрлиги билдиргендей, жалпы республикалык тестирлөө 26-27 ноябрда өтөт. Тестирлөө борборлору Бишкек шаарындагы номер 72 орто мектеби, номер 95 окуу тарбия комплекс мектеп гимназиясы, Ош шаарындагы Жетиген мектеп лицейи. Каттоодо мамлекеттик үлгүдөгү документтер менен ырасталган жалпы орто же кесиптик орто билими бар жана 2022-2023 жылдагы окуу жылында жогорку окуу жайларда окубаган адамдарга уруксат берилет. Жалал-Абад облусунда алтын казган компаниянын мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилгендиги аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдирди. Маалыматка ылайык, Тогуз Торо районунда алтын казуу менен алектенген Тоо-Кен ишканасы уруксатсыз тиешелүү экологиялык паспорттордун жоктугуна карабастан, экологиялык зыян үчүн тарифти жеңилдетилген ставка боюнча төлөп берип жүргөн. Анын натыйжасында мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген. Жалал-Абад облусунун экология жана технологиялык көзөмөлү жана алтын казуучу компаниянын өкүлдөрү Жаратылыш ресурстар министрлигинин областык башкармалыгынын жооптуу кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин 337-беренесинин 3-бөлүмү боюнча кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштеринин натыйжасында үстүбүздөгү жылдын 18-ноябрында белгиленген тарифте карама-каршылыктар аныкталып, 20 миллион сом өлчөмүндөгү зыяндын бир бөлүгү мамлекетке кайтарылган. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Жогорку Кеңештин имаратынын жер төлөсүндөгү бөлмөлөрдүн биринен өрт чыккандыгын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Парламенттин имаратынан кызматкерлер эвакуацияланган, жеринде өрт өчүрүүчүлөр жана милиция кызматкерлери иштеп жатат. Бул имарат стратегиялык маанидеги объект болгондуктан ал жакка өрт өчүрүүгө 6 автоунаа барган. Маалыматтарда өрттөн жабыркагандар жок экендиги айтылып жатат. Бишкекте СССРдин бокс боюнча дүйнө чемпиону кыргызстандык мушкер Андрей Курнявканын байгесине арналган Кыргызстандын кубогу старт алды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Спорттук иш-чара Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордусунда 13-14 жаштагы өспүрүмдөрдүн арасында өтүүдө. Белгилей кетсек, мелдештин катышуучулары 33 килограммдан 70 килограмм салмакка чейинки категориядагылар. Эскерте кетсек, Кыргызстан кубогу 27 ноябрга чейин уланат. Тайбокс боюнча Кыргызстандын курама командасы 15-22 ноябрь күндөрү Таиландда өткөн дүйнө чемпионатында 6 алтын, 5 күмүш, 3 коло, жалпы 14 медаль жеңди. Кыз-келиндер арасында 48 килограмм салмак категориясында Фарида Абдуева, 57 килограмм салмакта Виктория Милекова жана эркектер арасында 60 килограмм салмакта Никита Цой, 63,5 килограмм салмак категориясында Алихан Эргешев дүйнө чемпиону аталышты. Ошондой эле 71 килограмм салмак категориясында Женбек Бейшебек уулу экинчи орунду ээледи. Мындан сырткары спорт сүйүүчүлөр арасында 63,5 килограмм салмакта Александр Кананенко, кадеттер арасында 63,5 килограмм салмакта Тимур Кутанов жана дүйнө чемпиону аталышты. Кадеттер арасында 42 килограмм салмак категориясында Айдар Каныбеков, 57 килограмм салмакта Данияр Омурбеков, чоңдор арасында Александр Вавелов. Кыз-келиндер арасында 70 килограмм салмакта Анжелика Акылбек кызы күмүш медалдын ээлери болушту. 51 килограмм салмакта Дмитрий Макаров, 57 килограмм салмакта категориясында Альберт Бакытбеков жана 54 килограмм салмакта Ильяс Абдулин коло медаль тагынышты. Күндүн жыйынтыктоочу жаңылыктары мына ушулар болду. Эртеңкиге чейин саламатта туруңуздар.